Үч буроо, жалгыз тек, жалгыз комуз, чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз, оп-оңой көргөн көзгө жөп-жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болгус. Комуз кыргыз элинин байыртадан келе жаткан үч кылдуу үндүү аспабы. Мына ушул комузда кол ойнотуп, кыргыздын кылым карткан күүлөрүн дүйнөгө жаңырткан даңазалуу комузчу, СССРдин эл артиси Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Ысык көл жана Чүй областтарынын ардактуу аты уулу, 2 уул, 6 небере, 2 чөбөрөнүн энеси Самара Токтакунова бүгүн бизде конокто. Самара Токтакунова 1945-жылы 9-мартта Чүйдүн Кемин районундагы Кызыл Суу айылында туулган. Анын атасы комузда, энеси ооз комузда мыкты ойногон. Самара эже баягы кыргыздын сыймыктуу кызын тарбиялап өстүргөн ата энеңиз жөнүндө баягы кептип баштасак да. Албетте, баланын эң жакшы көргөн сыймыгы жүрөгүнө жакын эн ата да. Анан ошо эн атам болбосо мен кайдан ушундай элдик адам болот элем. Каядан мен таланттуу адам болот элем. Ошон үчүн атам менен апамдын каалоо тилеги ушундай болгон да. Сен атам айтчу эле да, раматолла. Ай сен артист эле болсуң керек. Сен Мыскал Өмүркановадай ырчы болсуң керек деп. Себеби антип айткан себеби мен кичинекейимде аябай кыймылдашым. Школдо жанагы ийримдер өтөт да. Фестивалдар. Ошондо постоянно мен районго чейин барып, ыр конкурстарына катышып өчүм да. А дегендер дачы. Анан кийин уже 60-жылы апам өзү эстип келип, Күрөңкеев атындагы музыкалык училищага эстип келип, 1-сентябрда айланайын баламды алып келдим эле ошо. Ыргайт карашо, ойнойт карашо, комуз карашо деп эле апам такыр жанын коюп эле анан айтты: "Апа, жаным бүткөн, бүтө орун жок. Албайсыз, эмди жылы келиңиз" депчи. Анан апам көгөрүлүп отуруп алды. "Жок айланайын, уккула. Жараса эмди жылы алып келейин, жарабаса эмне бар болуп келейин эмди жылы" деп болбой отуруп алды көчөрүп. Анан кийин мен бул эми байбиченин көңүлүн калтырбайлы, болуптур, угуп коелу деп анан кийин бааркы музыкалык сезим боюнча, түшүнүк боюнча алар текшерди. Текшертсе баары тең 5 болуп чыкты. Ошондо апамдын баягы көчөрүп отуруп, апамдын эмгеги менен ошол өтүп калган. Бала кезиңизде кимисине жакын элеңиз? Ата энеңиз? Негизи атама жакын болчумун. Атам мени өтө жакшы көрчү. Апам болсо кечке жумушта, мен атам менен калам. Эжелерим болуп баарыбыз. Анан кийин атам жаш кезинде эң акыркы жумушу почтальон болуп иштеген да. Анан ошол атка мингизип коюп, газеттерди бүктөп, анан кийин баштарына бере турган адамдардын тиги аттарын жазып койгон, атка мингизип коюп жиберчи. Бар балам таратып келди. Ошентип атамдын иштеген ишинде ошо улантып, газет таратып жүрчүмүн айыл боюнча. Музыкалык окуу жайды аяктаган соң агайы Чалагыз Исабаевга турмушка чыгат. Бири-бирин аздектеген жубайлар 25 жыл бактылуу өмүр сүрүп, Аслан, Актан аттуу 2 уулду болушат. Ошол бактылуу жашоого тагдыр сыноосу туш болуп, 1991-жылы Чалагыз Исабаев жол кырсыгынан көз жумат. Чалагыз агай менен кандайча таанышып куруп калгансыздар? Эми 61-жылы бизде практика өтө берди деп жумакмак кабыл алгандан кийин оркестрде иштеп калдык да биз. Анан ошондо чогуу иштеп жүрдүк оркестрде. Ошондо Чалагыз агай мындай өзү мындай өтө мындай адамгерчиликтүү, бийик, маданияттуу. Анан кыздарды, 5-6 кыздарды ичтип алып мороженое алып берип, анан столовойго алып барып эле командировкада жүргөндөчү. Ошентип эле кыздарды ушундай сыйлап жүрчү. Анан ошонун ичинде мага сыртынан көз салып жүргөн экен да. Анан өзү айтты да, кийин айтып берди. Карасаң, аябай скромный, жөнөкөй, көп сүйлөбөгөн ушундай адам экенсиң. Анан ошол ичимен карап кайтарып жүрдүм дейт. Бирөө урдап кетпесин. Ошол анан бир күн ошо оркестрдин ичинде
Кыпчак Жумабай деген эл артисти улуу аксакалыбыз бар эле. Ошонун үйүнө кыз 4 кызга бир комнат общийта чалабыз байкеңе бир комнат общийта берди. Анан ошол общийтаңарды биз мындай жууп берели, куттуктап берели деп ошол байкенин үйүнө чакырып анан бир кой согушуптур. Чоң казан кылып салып, тасоконду шикарный кылып, анда 3-сентябрь болчу. Эсимде да. Сонун күз сон. Эмне жып жылуу кез. Анан коросуна чоң стол жайып анан жумакмат баш кылып чакырып, оркестрдин аксакал эжеси бар, ошол баш кылып чакырып анан көрсө мага айтпай эле өзүнчө тойлоп ачыпты. Көрсө ошол мени жолук салатып чакырган экен да, мен билбейм айтканымды. Анан баягы тамак ичип бүтүп анан батагыларда ошол үйдүн ээсинин байкенин кайненеси 80ден ашкан байбиче экен. Ошол байбичеге эле башыма ак жоолук салып анан балаке тыңдалайын. Ушундай сонун жигитке сени алып берип атабыз. Баягыдан бери эмнени тойлоп атабыз. Айбай жакшы бала деп айтышат, эң жакшы бала экен деп. Анан жанында отурган чалабыз байкең анан ай байке, сиз менен качан сүйлөштүм эле? Качан сиз мени киного алып барып мындай сүйлөштүңүз эле, эркелетип мындай да, сүйлөшүп тааныштыңыз эле. Эмне унчукпай десең, унчукпай отурат такыр. Анан ошентип ошогон жоолук салып, анан жакшы эле мындай отказ бердим да, бирок ойлодум да, оркестрде кыздардын баары ошол агайды жакшы көрчү да, сыйлачу, кандай сонун байке, кандай сонун агай, скромный деп. Анан кийин ошол сөздөр эсиме түштү да сразу. Агайыңыз кандай жар болду анан? Анан эми айтып түгөт алгыс. Мен бактым тоодо экен ошо чалабыз байкең менен баш кошуп калганыма. Кандай мени ушундай туура жолго салып, анан мына улуу жолго салып, таланттуу экенимди байкап, анан кийин мага эч бир оор эки жака суу көтөртпөй, колума бычак бербей үйлөнүп калдык ошентип. Анан кийин ошентип бүт өзү баарын жасачы. Эчтеке кылдырчу эмес. Ай, сен комузуңду ал, бар спальняга кир дагы кечке чейин 8 саат заниматься эт деп койчу. Кыйначы мени. Анан отуруп 8 саат заниматься этчүмүн. Могу колдорум, баштарым баары тең катуу бериш болуп калган. Анан айтчу эле, ай сен антип мындай өзүңдү өзүң машыктырбасаң сенден комуз чыкпайт. Улуу музыкант болуш үчүн өзүн өзүн машыктырыш керек. Сен деген народный артист, СССР деген наамга жеткиришиң керек сени. Сен жөн эле комуз ойноп отура бербе да. Сен деген оркестрдин алдына чыгып солист болушуң керек деп мечтать этчи да. Ошону тилечи да. Анан ошол тилегин Кудай берип, мынакей алдына чыгарып отургузуп Жумакматов агайга айтып, байке, Самара бул ойногон күйлөрүн баарын билетсиз, я? Билебиз. Анан Бешеке Жандаров деген солист болгон. Заслуженный артист. Ошол байке ойноп атканда артында отуруп, ээчип отуруп эле, ойноп отуруп, баарын үйрөнүп алгам да. Анан бир күнү чалабыз байкең айтсы ушинтип Жумакматов, байке ушу Бешеке ойногон баарын буда ойнойт. Я? Анакы давай, чык ойноп көрчү деп. Анан оркестрдин коштоосу менен ойноп чыгам, репетициясы жок эле. Апе, ты чё там сидишь, а? Ты чё молчишь деп эле. Ошондон баштап мен оркестрдин солисти кылдым. Комуз менен оркестр коштоп турат. Ошентип анан ошентип мынакей далаң чалабыз байкеңдин эмгеги менен ушун эмгеги зор. Анан өзүмдүн дагы талантым болбосо кайдан өсөт элем, туурабы? Өзүм дагы ынтызар болуп, комузга машыгып аябай. Күнүгө 8 сааттан ойноп отуруп мынакей. Анан жанагы чалабыз байкеңдин айтканы чын келип, дал келип, дегенде эмгек сирген артистке жеттим. Анан Кыргыз Республиканын эл артистине жеттим. Анан айтканы боюнча тилегине жетип, анан СССРдин эл артисти деген наамга чейин жеткирбеди. Мына ошол кишинин эмгеги зор. Агайдын сизди кызганган учуру болгонбу? Абсолютно. Таптакыр нөл. Мен кээде ошо тамашалачумун да. Сен эмне мени кысканбайсың? Десем айтчу, ай, сен ичиңе бүт, ич агарына чейин мен кирип чыккан, билем сен кандай адам экениңди. Сен андай эмессиң. Ошо билген үчүн мен сени кысканбайм деп койчу.
сенде андай жок депчи. Туура. Анан адам бир эле однолюб деп койго, орусча айтканда. Бир эле экөөбүз бирибизди жакшы көрдүк, башканы вообще түшүмө да келбейт, карагым да келбейт. Өзүм ушундай кишикем да көрсө. Мына бир гана киши менен жашадык. 25 жыл жашап калдык. Аттың өмүр чиркини ушундай экен, жашоосу кыска экен. Өмүрдү кыска берген экен, ошого аябай гана. Единствен бир гана жерин ошол 25 жыл гана чогуу жашап калганым. Анан кийин канчалар айтты, турмушка чык. Анан сен жаш калдың деп, анан турмушка өзүң чык деп койчум. Айткан кишилерге өзүң чык. Чалагыздан кийин мен эч кимди дагы элестете албайм да. Ошо андай жигит бир гана келет экен да. Чалагыз агай каза болгондон кийин сиздин айтканыңыз бар да, мен комузумда сүйлөбөй калган депчи. Олтура, тура сөйбөн. Ал каза болгонго чейин, каза болгондон кийин мен бир жыл үйдө отуруп калдым. Бир жыл үйдө отуруп, жумушка баргым келбей, филармонияга баргым келбей. Анан баягы ашым бергенден кийин ишке чыгышым керек деп калды да. Анан ишке барып отурсам эле чалагыз байкенин орду жок, бош турат. Анан эле аны көргөндө эле жаман болдум, аябай жаман болуп кетти. Көз алмай аны аябай ыйлап сыра туруп кеттим да, анан барбай койдум жумушка, иштебейм. Жок, баягы эле орду бошту, аябай тим эле ушундуктай психологически жаман кыйналдым да, анан барбайм деп бир жыл барбай койдум. Эми чындыгында ага деле макул болушту. Анан бир жылдан кийин айла жок, эми отурган үйдө. Айла жок, анан жумушка чыктым. Бирок кыйналып жүрдүм, анан көнүп кеттим. Анан алып комузумду отуруп настроить этим, ойнойм десем, такыр көйгөй келбей койсо, вообще көйгөй келбей. Анан кылы эскирип калгам деп кылын да котордум. Анан кылын которуп, анан настроить этип коюп койм, анан ойнойм десем, вообще стройго келбей койт так. Апе анан бир күн бир жерде отуруп, анан эксклюзивдүү байке менен бир столдо чогуу отуруп калдык. Анан бир күнү айттым, байке бир сизге бир нерсе айтып берейин, ушундай болду. Ушу комузум жанагы кайтыш болгондон кийин бир жылдан кийин алып ашым бергиче ойногон жокмун да. Настроением жок, анан алып ойнойн десем, такыр көйгөй келбей койт. Кылын да котордум, көйгөй келбей койду. Десем байкенин жоонун билем да, айтты. Айланайын, Самарка, бул комуздун ээси комузга кыл тагып берип, комузду барктап, баптап, сага даярдап берип турган киши каза болуп калса, анан ада каза күтөт деди. Деп анан ыйлап жүрдүм. Анан ошо бир жыл өткөндөн кийин кайра кадимкидей көйгөй келип калса, такыр көйгөй келбей койгон. Анан сайрай баштап кайра. Ушундай окуялар болгон бала. Анан бир кызык окуя болгон, Оштун өзгөнүнөн Юкос деген айылдан бир Нуралы деген киши комуз чаап келиптир. 2 комуз чаап келди. Эгиз, абсолютно бирдей да. Тим эле ушундай кооста татынакайтын эле. Анан мага ошол 2 комузду алып келди, анан бирөөнү тартуулап берди мага. Айтты, чыңгыз айтматка дагы бир комуз тиги тартуулап келген, анан алып барып тапшырайын деп биздикинен чыгып, анан ошо чыңгыз Төрөкуловдун үйүнө кетти. Анан ошол киши алып келген комуз мынакей канча жыл болду, анан кудай 75-жылдан бери. 75-жылы заслуженный деген наамды алганда ошондо тартуулап келди. Ошол 75-жылдан бери мына бүгүнкү күнгө чейин ошол комуз менен кеттим. Бир эле комуз. Ойлойм да, ошол кишиге аябай ыраазымын. Ал киши чын жүрөгү менен, бүт ички дүйнөсү менен, бүт душасы менен салып жасаган экен да комузду, ак киши. Анан ошол 2 комуздун бирөөнүн эгисин түгөйдүм. Бирөөнү мага берди, анан бирөөнүн этеси Чыңгыз Төрөкуловго тартуулайм деп кеткен. Ошо Кыргызстанда ошондой 2 комуз бар. Анан ошол комуз менен дүйнөнүн 57 мамлекетин кыдырдым. 57. Ошол комуз менен, бир эле комуз менен. Ошол комуздун аркасы менен
2-3 мамлекеттин президенттеринин колунан белектерди алдым. Анан өзүлөрү сахнага чыгып, өзүлөрү корзина гүлдөрдү алып келип, президенттер 6 метр сары, укмуштай красивый 6 метр. Анан укмуш гүлдөр менен, анан кийин бир кыпкызыл көйнөк жашыл гүлдөр менен коробкага салынган. Анан коробканын бетине толтура роза гүл скотч менен жабыштырып койгон. Анан коробканын бурчуна Зияул Хак президент Пакистана деп визиткасын жабыштырып коюптур. Эртең завтра чочол алып кел, мондай чоң коробка, беттин баары гүл. Бул эмне десек, сизге Пакистан президент бербей. Кече концерттен кийин сиздин талантыңызды аябай жактырыптыр депчи. Рахмат. Чоң салам айтып койгула деп. Ушунча толтура таланттардын ичинен мен мендегимди жогору баалап, ошондой белек бечкектерди берип, анан кийин узатпай. Анан эмеге бардык. Биздин Кыргызстандын делегациясы барды, жөнөл делегация. Илгери ошо декада дегендер көбүрөөк өтчү эмес беле? Сонун болчу. Анан делегация бар, делегациянын составына мени кошуп коюптур арстерден. Ташбеко деген эже болгон, рамат болуп калды азыр. Ошол эже айтты, Самара айланайын, биздин делегацияга кошуп койдук, комузуң далы бар, костюм далы бар. Барып 1-2 күн өнөп бересиң. Эми делегация жөн эле барып келе бербей, арасында бир музыкант болуп кетип, сени кошту, ой рахмат эже. Анан Исландияга бардым, эми жерден эле түп экен да. Анан кийин бардык, анан кийин делегацияны тосуп алды. Анан кийин эртеси 25 000 кишилик летний жайкы театр бар экен. Укмуш, жомоктогудай сон. Үстү эле жабык, боз үйдөй. Тегерегин баары ачык экен. Анан зрительный зал 25 000. Анан ушундай кооз зал экен, ошол жерден кийин ошолордун бизде делегацияны чакырды. Культурный мероприятие кылып, силер концерт уккула деп чакырды. Анан биз отурабыз, концерт угуп, симфониялык оркестрдин концертин угуп атабыз. Анан бир маалда мени чакырып калды. Кеттимде. Биз чыгып бирге ойноп койчу. Оркестрдин алдына чыгып бирге ойноп койчу деп. Деп анан кийин мейли деп анан костюмду ар жакка барып кийинип, анан чакырышты. Анан оркестрдин алдына чыгып анан ойнодум. Алар андай аспапты көрбөптү өмүрүндө. Аякта биринчи жолу кыргыздын аспабы бар. Анан баягы менин дагы костюмдарым коозду аябай. Концерттин костюму. Кыргыздын костюму барпайган, үлкөй, красивый. Анан чыгып ойногондо айланайын 25 000 киши туруп алып кол чабып, дүркүрөтүп кетирбейт. Ошентип анан кийин тиги Жумагул Садамбеков деген байке жетекчи болуп барган Ташбек үйдө делегация 15 киши барган да. Анан айланайын Самара, каяка кетип атасың, элди карачы. Эл кандай тосуп атат, чык кайра деп кыйкырып атат. Анан кайра чыгып ошентип 5 жолу чыгып 5 көйнөк. Ошентип анан биздин делегация тең эле көзүнөн жаш алып ыйлап аябай ыраазы болуптум эле. Азаматтын. Деп анан кийин эмеге алып барышты тиги банкетке. Анан банкетке бардык, тамак ичип, чай ичип отурабыз. Анан ошол жанан кийин тиги ошол шаардын мэри, шаар башчысы. Ошо единственный бир эле киши экен да, президенти да ошол, мэри да ошол. Анан мени чакырып калды. Анан эртеси встреча кылды бизде. Анан барып отурсак, анан менин фамилиямды айтып атат. Анан Кудайым, мен англисче сүйлөсөм, анан эмнени сүйлөйм деп волноваться болсом, анан чакырып сахнага бардым айнадым. Анан чыксам көрсө баалуу белек берелди аттыр мага. Анан ошо сахнага чакырып анан кийин жакшынакай чоң мындай диплом тазалоочу менен жазылган. Ошол шаардын мэринин диплому, анан кийин ошол шаардын орденин тактым. Эме деген Исландиянын Рейкьявик шаарынын ардактуу атуулу деген наам берип атпайбы кече концерттен кийин.
ошондо аяктында атуулуу болуп келгем. Сайыз учурунда баягы декада деген көп болуп, айлык штаттарды кыдырчусуздар. Анан баягы өкмөт да план берчү турбайбы искусство тармагындагы адамдаргачы. Анан ошо планды кантип толтурчусуздар? Ой, планды эми биз эми айтып берсек күлкүңөр келет, конечно. Эми айыл кыштактардын баарын кыдырчубуз, малчылардын баарын кыдырчубуз. Анан жайлоого барып, жанагы кой кырккан жерге чейин барчубуз. Ошто тамеки сарайга чейин барып, тамекини мындай түк-түк кылып коюп турбайбы, боолап. Ошо столдор жок, ошо сарайга барып, түктөрдүн үстүнө отуруп, тамекиден чүчкүрүп отуруп концерт берчүбүз. Мынакей, көрдүңбү? Биз учурунда ушинтип иштегенбиз. Анан кой кыркынга барып, концерттин костюмдарын, кош этек көйнөктүн этегин баардыгын койдун боктору. Ошону тебелеп жүрүп, ошол жерге барып, бүт кайерде элдер эмгек кылып атса, иштеп атса, ошол жерге барып кыдырып, ошолордун көңүлүн көтөрчүбүз. Ошентип иштечүбүз биз. Азыркылар только алтын сарайларга барат, чоң концерттин залдарга гана барат. Ошол концерт. А биз деген учурунда биз ошентип иштегенбиз. Анан мен ойлойм да, ошентип иштеп жүрүп, жанагы намдарга жетип атабыз деп. Эми Большой театрдан баштап концерттин залы Россия деген болгон. Чайковский залынын концерттин залы. Эмне деген? Театр эстрада деген. Бир жылдары Пугачева жаңы чыгып аткан Артур деген Винокур беркирчи. Атактуучу азыркы. Филипп Киркоровдор менен чогуу жаңы чыгып атканда. Ошо концерттин залы Россияда 15 концертке катышып келгенмин. Ошондо жаңыдан атак чыгып аткан болчу алар. Кимдердин, Пугачевалардын. Эдитта Пьеха менен 61 менин биринчи поездкам, биринчи гастролум Парижден башталган. Парижде театр Олимпия деген театр болгон. Ошо Олимпия театрында 2 ай 60 концерт бергенбиз. Ошондо Эдитта Пьеха экөөбүз бир номурда жашаганбыз. 2 ай бою. Концертке колтуп басып барчыбыз, кайра колтуп басып кетчүбүз. Ушундай сонун адам экен, ушундай ынтымактуу сонун жашадык. Ушундай жаш адам экен. Өтө мындай маданияттуу. Мен Эдитта Пьехамын дебей, жөнөкөй. Мына ошо негизи улуу адамдар ушундай жөнөкөй болуш керек го деп ойлойм да. Анан баягы мен баланчам түкүнчөм деп секирбей, чалкалабай, жөнөкөй, анан бийик, анан доступный болуш керек деп ойлойм да. Мына ошондой адамдар менен мен чоң концерттерге чыгып жүрдүм. Ошондо сиздер баягы жайлоо эле эмес, кыштоолордо кыдырган учурлар болгон да, кышкысын. Ана тоолордун үстүндө малчыларга да барганбыз да. Тим эле сумдук жерлерде кыдырганбыз. Тоодон бир жолу эмеге барып, Тоолук деген жерге барганбыз. Тоолук деген жер тетиги Токтогулда экен. Эми ошондо бир Кудай сактады, айланайын. Ошо Тоолук деген жерге барганда эме болду да. Бир тоонун үстү менен эле жол бар экен, кыр менен. Анан ошондо момундай түз эмес экен да. Момунтип кыйшайып, качан кулап кетебиз, бирок Кудай бир сактады. Кыйшайган бойдон жол ушундай экен да. Ошентип барып, канча тоону ашып, анан Тоолук деген жерге барып, бир эле 2-4 тоонун ортосунда эле чуңкурда кичинекей айыл экен. Ошондой жерге чейин барып, биз концерт бергенбиз. Баягы кичинекейимде бир окуя болгонун айтып берейин. 8 айлык кезимде төрөлгөндөн кийин мен чарчап калыптырмын да. Өлүп калыптырмын да, кыргызча айтканда. Анан 8 айында анан ошону атам мындай ичигин тоонун ичине катып отуруп, эч кимге бербей, анан кошаналар келип, ай токо айланайын, баланы кыйнаба, жайын алып коелу эми. Долор иш болду эми, чарчап калган турбайбы кызың. Эми ушинтип кармап отура бересизби десе, атам баягы сессе керек да ушу. Кантип өлүп калсын кызым, чарчап калсын деп колтугуна ичигинин ичине катып, эч кимге бербей 8 саат кармап отуруптур. Эчке мындай жолу бекем. Анан кийин ай токо баланы кыйнаба, жайын алып коелу, болду десе, жок, балам өлгөн жок деп. Анан 8 сааттан кийин анан мындай үн чыгат да.
деген үн чыгат экен да. Анан апей мына айтпадым беле. Өлгөн жок балам. Деп анан ошонтон кайра тириликтим. Анан көп болуп кетип калдым да капкара болуп. Анан бир малда оозум эрдим мындай розовый болуп, мындай тамылжып, анан жан кире баштаган экен да. Ошону атам айтып берген. Анан мына айтпадым беле. Менин кызым чарчаган жок, өлгөн жок деп. Атам ошону мен тирүү алып калганда, эгерде ошондо жана кошуналар жайын алып койсо, мени көмүп койсо, мындай болмой калмак экен. Ошонун баары мен атамдын эмгеги баягы атам ушул билгенби, же сезгенби, ошо коюмуна катып отурган мен кайра тирилген экен да. Мен өлүп тирилдим. 8 саат өлүп калдым. Анан ошондон кийин мына атам билген экен. Менин кызым өлгөн жок деп баягы. Анан көрсө кээ бир адамдар ушундай бир өлүп тирилгендер ушундай бир атактуу адам болуп чыгат экен. Ар кандай айтылат да. Анан атам айтчу, менин кызым өлүп тирилген. Мына ошон үчүн ушундай адам болду. Чоң комузчу болду. Мен ыраазымын. Анан атам айтчу, жанагы кара молдонун сынган боосун аябай жакшы көрчү экен да. Анан өзү ырдап берчи. Бир эле кайрыгы бар, мен ошол кайрыгын аябай жакшы көрөм. Ошол эле кайрыгын ойноп берсең, ошол күнү мен дүйнөдөн өтүп кетсем, мен ыраазымын эки дүйнөдө деп атчы да. Ана окугандан да ошол атамдын каалаганын, ошол телегенин биринчи сынган буудан баштап үйрөнөлдү. Анан чала кыз байкем кайра келгенде үйдөн келип ошо сынган бууну аябай жаттатып үйрөтүп, анан бир ай ойнотуп, аябай даярдантып, анан бир айдан кийин айылга барып, ата, кызыңызга сынган бууну үйрөтүп келдим. Ой, айланай, бүт барымбы деди, бүт барым деди. Анан канан ойноп бар, анан бүт кошуналар чакыргыла деди. Самооруңарды койгула, дасторкоңду жайгыла. Мен кызым сынган бууну ойноп берет. Анан тегеретте кошуну барып чакырып дасторкон жайып, анан элге чай берип отуруп, анан мен ойноп бердим. Анан ушундай сонун кылып, өзүм ошондой өзүмө оңой мен ыраазы болбойм да. Ошондой өзүм аябай ыраазы болдум ойногонумачы. Ушундай салмак менен атамдын оюндагыдай кылып ойноп берейин деп аябай жакшы ойнодум окшойт. Анан ойноп бүтүп, анан ата кандай болуптур деп атамды карасам, момундай көзүнөн жаш агып, апей ата, эмне болду сизге десем айтат. Мен бүгүн өтүп кетсем ыраазымын. Ушу мен 6 балам бар, 6 баламдын эң начары, эң эптеп жаның бар кара кыз сен болчуң, кабыргаңга саналып турчу. Аны ушу кызым кандай адам болот деп сага аябай ушунчалык коркчумун. Кандай адам болот? Нан таап жей алабы өзүнө деп коркчумун. Эми садака болон сен нан таап жермексиң, чоңгуну сүлгүн турбайсыңбы? Бүгүн өлсөм ыраазымын деп атам ыйлаган ошо эсинде да, акча атам. Анан ошентип ыраазы болгон. Атам ыраазычылыгын алган, кошуна колоңдордун баары тең ыраазычылыгын билдирип, айланай, жакшы комузчу болгон турбайсыңбы? Атаңдын арманы жок экен деп айтып отуруп баталарын берген. Анан баягы чала кыз агай камбарканды төтөп кетпедиби? Ооба. Ушуга бир сиздин да салымыңыз болсо керек. Ооба. Кандай ат коебуз деп сүйлөштүк. Анан чогулуп сүйлөшкөндөн айттым, ай, бар эмес мындай күйүнүн башы камбаркан деген. Илгери күйүн ошондой жаралган да. Камбаркандан ошол күйүнүн башы камбаркан болгондон ошол атын камбаркан койсок туура болот го деп экөөбүз үйдө отуруп акылдашып сүйлөшүп, байбыча туура айтасың чын эле. Күйүнүн башы камбаркан. Камбаркандан жаралат да деп анан атын камбаркан коелду, ошону туура көрүшүп, анан ошо аты камбаркан коюлуп калган. Анан кийин байраке камбаркан аты коюлуп, анан 87-жылы 30-31 декабрда жаңы жылдын алдында премьерасын кылып филармонияда бет ачары жасап, анан концерт, чоң концерт берип, анан эл аябай укмуш кабыл алып, газетадан газетага чыгып, ушундай сонун камбаркан деген фольклорный ансамбль төрөлдү, жаралды Кыргызстанда деп анан Кузнецов деген журналист бар, өзү көп жасат ушу музыка кетип. Ошол аябай сонун статьялар жазып, элдин баары ыраазы болуп, анан эмне кылып атын камбаркан коюлду. Анан аты камбаркан коюп, анан кийин айтыштай чала Сисабай өзү төрөп алды да, эми почти.
өзү төрөп алгандан кийин эмне кылып атын коелу деп анан кийин общий баары сүйлөшүп, анан өкмөт менен сүйлөшүп, өкмөт саат менен анан Чалагыз Исабаев атындагы анан камбаркан фольклордук тобу деп аты коюлду. Мына ошондон бери мынакей аябай аты да туура коюлган деп ойлойм, эл да туура көрдү. Анан мынакей карабайсыз, эмгеги талаа жерде калган жок. Азыр камбаркан Чалагыз Исабаев атындагы камбаркан тобу дүйнөнү кыдырып, Кыргызстанды, кыргыз элин таанытып жүрөт. Мен аябай ыраазымын. Концертке катышып калдык да. Анан концертке катышып, анан биз баягы очередибизди күтүп отурабыз да. Биз мындан кийин тигинден чыгабыз деп. Анан вестибюльда мындай скамейкада күтүп отурсак эле Гагарин менен министр культура келди, Фурцева. Оозубуз ачылып калды, ошондо жаңы эле учуп келген да Гагарин космоско. Ай деп эле, ай тарт деп эле. Биздин балдардын ичинен бирөөнүн фотоаппараты бар экен. Чуркап барып эле жанына тура калды. Тарт, секундочку десем эле бажырай эле күлүп туруп калды. Мен колтуктай калдым. Анан жанында министр анан чык деп эле тартып калды. Анан айтты, ой кандай бактылуу мына Гагарин менен сөккө чыкты. Аябай сонун адам экен ай. Жөнөкөй, эч бир мындай эметкен мындай, кандай десем, макулдугун берди сразу эле. Анан деп эле мына историяда калдым да, Гагарин менен сөзкөч болду да, кандай сыймык. Анан ошентип Гагарин менен түшкөндө сүрөтүм бар, үйдө катып койгон. Анан Самара эжеба, сизге эркин микрофон. Эли журтка бир каалоо тилейбиз. Мына эми Кудай берсе мынакей эгемендүүлүктүн үстүндө отурабыз. Кудай берсе мына эгемендүүлүк, Кудай берсе өткөн жатат. 30 жылдыгы. Эми өзүбүзчө мамлекет болуп, өзүбүзчө түтүн булатып, өзүбүз башкарып дегендей. Кыргыз элине эмне деп айтар элем? Ушул өзүбүздүн кичинекей мамлекетибиз деп айтсам болот. Ушул татынакай, жакшынакай ийгиликтерге жетип, жакшынакай элдин жашоосу жыргалчылыгы болуп, жашоосу оңолуп, Кудай берсе жакшы болуп атат азыр. Кудайга шүгүр. Ар кимдин өзүнүн иши бар дегенди иштеп атат. Элибиздин курсагы ток. Президентибиз Кудай берсе жакшы кызмат кылып атат деп айта алам. Мына ушул келген президентибиз ак жолтой болуп, элибиз өсүп, өнүп, жакшы турмушка, жашоого жетип, мындан да жакшы жашап, элде ынтымак болушун каалайм, биримдик болушун каалайм, чырчатак чыкпасын каалайм. Ушул элдер мындай бир уч колдой болуп, жакшынакай жашап, элибиздин келечегинин өсүшүнө ар бир эл өзүнүн салымын кошсо, ошондо жакшылык болот, туурабы? Бир эле жалгыз президенттин колунан эмне? Ошон үчүн эл дагы ошол биримдикте болуп, ар бир адам өзүнүн ишин жакшы иштеп, жакшы жашоо жашаса, анан кийин я думаю, баары жакшы болот. Кудай берсе, жакшы эле болуп атат. Мен ойлойм, аябай жакшы жашап атабыз. Кудайга шүгүр деп айтсак болот. Ошон үчүн элге ынтымак каалайм. Эгемендүүлүк күнүбүз жакшынакай сонун чоң ийгиликтер менен өтсүн. Самара Токтакунова 60 жыл оркестрде иштеп, 40 жыл улуттук консерваторияда комуздан сабак берип, бир топ шакирттерди тарбиялайт. Мына ушундай барандуу эмгеги үчүн 3 даражадагы Манас орденине, даңк медалына татыган. Адам эмгеги менен даңктуу. Андыктан ак эмгеги улуу өнөрү менен дүйнөгө даңкталган үлгүлүү устат Самара Токтакуновадай инсандар арбын болсун.